Kamçıyak Taşıyev'de отставка! Ставка geçsin. Kamçıyak Taşıyev geçsin! Geçsin. Компетентный geçsin. Kamçıyak Taşıyev geçsin! Geçsin. Birlikte banditler kurçoğa almasın! Hürmetli Kırgızstanlıklar, biz bugün iki dostun memleketlik birlikte jeke firmasınday, jeke mençiginday, bir jeke kampanyasınday öz bilemdik menen başkarıp atkаны bul Kırgızstandın reputatsiyaсын dünya komçuluğuna jakşılık katары көргөзбөйт. Jurnalisti geçökü alıp ketkenin gördüңүздөр. Teröristtey iki kolun артына кармап güç менен alıp ketти. Ал эми Матраимовду камаганда кандай камаганын көргөнбүз барыбыз. Атайын сценарий менен сылы сыпак alıp ketишкен жылуу жумшак. Ал эми бу жери Болот Назаровду дагы ошол Болот Темиров экөөнүн кызматташтыгы соңку жылдарда абдан тыгыз болуп, Болот Назаров актер катары, Төкмакын катары ошол Болот Темировдун журналисттик иликтөөлөрүн бул атайын актердик чеберчилик менен дагы көргөзүп аткан, төкпө ырчылыктан сырткары дагы көркөм формада чагылдырып, журналисттик иликтөөдөгү ошол нюанстарды ыр менен жеткирүү формасы менен эки достун нервине тийип аткан үчүн аны бүгүн наркоман деп шектентип камап коюшту. Биз Болот Назаров менен үзөңгүрөш жүргөндөр анын наркоман экенин билсек, эң биринчи кезекте биз билет элек. Себеби ийиндеш жүрүп, биз билбеген досубуздун наркоман экенин Камчыбек Ташиевдин командасы бул жалган саясат. Мен жеке пикиримди айтам. Kırgızstanda beypildik болуш үчүн, Kırgızstanda төңкөрүш болуп кетпесин үчүн Камчыбек Ташиев күтүүсүз кызматтан кетиши керек. Ол жерде күч органдарын айтар элем. Топтун арасында провокаторлор жүрөт, ар кимдер жүрөт. Бирок КТР мамлекеттик телеканалдар кечинде көргөзүшү мүмкүн. Бу жерде гейлер жүрөт, ЛГБТлар жүрөт. Жок, бу жерде коомдун баардык өкүлдөрү жүрөт. Мына Көкмакындар, банашчылар, чыгармачыл чөйрөнүн өкүлдөрү келиптир. Ал эми чыгармачыл интеллигенция деген түшүнүк бар бизде. Чыгармачыл интеллигенция эмес, алар кошоматчылар коому. Биз ошо чыгармачыл чөйрө жарандык активдүүлүгүн билдиргенде гана коомдо жакшы өзгөрүүлөр болот. Ошолордун ана башчыларынын бири Болот Назаров акыркы жылдарда Төкмакын ошол Элмирбек Иманалиевдин шакирти катары өзүнүн чыгармачылык вазифасын, өзүнүн парзын жаңыча форматта көрсөтүү аракетин кылганда бийликтин күч органдары аны жалган жалаа менен камап койду. Мындай нерсе ар бирибиздин башыбызга келиши мүмкүн. Жалган жалаа менен бирибизди саунадан кармашы мүмкүн, дагы бирибизди наркотика менен, дагы бирибизди коррупциялык элемент менен камап коюу азыркы бийликтин колунан келет. Камчыбек Ташиев бу жерде өтө адилетсиздик менен, өз билемдик менен, сөкүрчүлүк менен бийликтин аброюн кетирбей, абири барда кызматтан кетсин, элди толкутпасын, элдин ачуусуна тийбесин. Кылы кыйшайбас бийлик Темир Назаровдай жигиттердин, Болот Назаровдай, Болот Темировдай жигиттердин кайратын кайыштыра албайт. Ал экөө атына заты жарашкан, заты да аты да болот. Элдин өзүн курчутуп алат мындай аракет. Андыктан мен чыгармачыл интеллигенцияны да чакырар элем. Силер да үн каткыла, эч болбосо соц тармактарда пикир жазгыла, митингге чыккыла. Себеби жарандык активдүүлүк болмойм, жарандык аң сезим койгон боюм, биздин коомдо зөөкүр бийлик, бандиттер үстөмдүк кылган аракет күчөй берет. Бийлик канчалык узак мөөнөткө отурса, билеги кам болот. Ошо жол белчесинен кылмышка батат. Андан кийин аларды диктаторго айлантып алабыз өзүбүз. Жанагы даканцалар, кошоматчылар, эки досту аңга түрткөн саясат жүрүп атат азыр. Ачыктан ачык кодулоо болбосун, журналисттик иликтөө, сөз эркиндиги тыйылган жерде диктаторлордун күнү туйт. Андыктан митингге келген баарыңыздарга суукка карабай ыраазычылык билдиребиз. Кайдыгер болбой эле чыгармачыл адамдардын бүгүнкү коңгуроо кагып атканы дагы бул азыркы бийликке болгон катуу эскертүү. Кыргызстандын соңку тарыхында чыгармачыл адамдар мындай ордунан козголгон эмес. Көп ачууга тийбесин. Андыктан биз келиңиздер бир добуштан кыйкырабыз. Камчыбек Ташиевге отставка! Ставка geçsin.
Kamçı Öktaşiyev ketsin. Ketsin. Некомпетентный ketsin. Kamçı Öktaşiyev ketsin. Ketsin. Birlikte banditler kurçoğa almasın. Almasın.